У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубетом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Дилия Турсунбекова орыс элинин улуу акыны Александр Пушкиндин чыгармаларын окуганды абдан жакшы көрөт. Ал бош убактысын кур кетирбей, ките окуу менен өткөрөт. Самый любимый поэт – это Александр Сергеевич Пушкин. Мен орус элинин улуу акыны Александр Пушкинди жакшы көрөм. Анын мага бардык чыгармалары жагат. Пушкиндин чыгармалары биздин өлкөдө гана эмес, бардык мамлекетте да өз окурмандарын тапкан. Орус жазуучуларынын чыгармалары Кыргызстанга жайылышына орус тилинин ролу чоң. Орус тил мамлекеттик тил менен эл шаркак келе жатат. Тагыраак айтканда, аталган тилдер эгемен өлкө үчүн куштун эки канатындай. Кыргызстанда орус тилин билбеген адам басмырланбайт. Анткени эки тил бири-бирин толуктап турат. Улуу Чыңгыз Айтматов айткандай, биздин жазуучубуз кыргыз тилибиз оң колубуз болсо деген орус тилибиз сол колубузда болот дегендей, ошентип тең алып жүргөнгө аракет кылабыз. Ошон тең алып, тең салмактуу карап, эки тилде тең билингвизмди өнүктүрүп, ошо эки тилде тең өнүктүрүп көрүп, сүйлөп, ошо салым кошуш керек да. Президент Садыр Жапаров өз макаласында орус тилинин маанилүүлүгүн белгиледи. Ал эки өлкөнүн элдерин бириктирип турган байланыштар жөнүндө ой бөлүштү. Анын айтымында тарыхта кыргыз-орус элдеринин ортосундагы мамилелер эч качан бири-биринен алыстап кетүүгө өөлгө түзгөн көйгөйлөр жаралган эмес. Улуу Октябрь революциясы дээрлик жоголуп бара жаткан кыргыз жазмасын жаңыдан түзүүгө чоң түрткү берди. Академиктер Юдахин, Скрябин, Лушихин жана башкалар сыяктуу орус окумуштууларынын бүтүндөй бир тобу илим жана билимдин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө баа жеткис салым кошушкан. Бул жаңы маданий жана тарыхый бир топтун кыргыз интеллигенциясынын пайда болушун шарттады. Кыргыздын көрүнүктүү илимпоздору, искусство жана маданият ишмерлеринин баары Москва жана Ленинграддын жогорку окуу жайларын бүтүрүүчүлөрү. Россиянын жардамы менен бир тууган союздук республикалардын алкагында улуттук мамлекеттүүлүктүн негиздери бышып жетилди. 2020 Россия менен Кыргызстандын кайчылаш жылы деп жарыяланган. Бул эл шаркак жылы быйыл да улантылат. Иш-чаранын алкагында 2021 жылы эки өлкөнүн маданият министрлиги биргеликте СССРдин эл артисти Болот Миңжилкыевди эскерүү кечесин уюштурууну пландап жатат. 21 жылы акыркы алынган маалыматтар боюнча Кыргызстандын Россиядагы күндөрүн, ошондо эле Кыргызстандын кыргыз киносунун күндөрүн Россияда, Россиянын орус киносунун күндөрүн Кыргызстанда өткөрүү боюнча учурда макулдашуулар жүргүзүлүп жатат. Орус тилинин Кыргызстанда ролу чоң, бул тууралуу президент Садыр Жапаров белгиледи. Анын айтымында негизги маалыматтарды орус тилинде алып жатабыз. Тарыхта кыргыз-орус элдеринин ортосундагы мамилелерде эч качан бири-биринен алыстап кетүүгө өөлгө түзө турган көйгөйлөр жаралган эмес. Россия менен болгон алакаларды союздук жана стратегиялык өнүктөштүктүн эң жогорку деңгээлине жеткирүү багыты Кыргызстандын улуттук кызыкчылыктарына жооп берет. Кызматташтыкты чыңдоонун башка бир жолу жок экендигине ишенебиз жана республиканын тышкы саясатында бул багыт негизги орунду ээлейт. Россия өзүнүн кубаттуулугу жана интеграциялык долбоорлору менен мамлекеттик чек арасын бойлото тынчтыкты камсыз кылып, айланасында жигерди өнүгүп жаткан аймакты түптөөдө. Кыргызстан Россия менен стратегиялык өнүктөш катары кызматташат. 70 жыл бир туу алдында жашаган мурдагы советтик мамлекеттер менен кызматташуунун орток тили ушул орус тили болуп саналат. Бул өлкөлөр менен Кыргызстан соода экономикалык, илимий техникалык, маданий гуманитардык байланыштарды жүргүзөт. Биз Россия Федерациясы менен бекем ушул кызматташтыгыбызды бекемдей беришибиз керек. Себеп дегенде Россия биздин ар тараптуу биздин өнүктөшүбүз болуп келатат. Россия тарап менен биз мисалы ушул эле мигранттар деп айтып атпайбызбы, миллионго чукул мигрантыбыз Россияда жашашат. Иштеп, аяктан мисалы жылына орточо эсеп менен 2 миллиард долларга чукул биздин ошо Россияда мигранттарыбыздын Кыргызстанга акча которулат экен да. Белгилей кетсек, 2020 жыл Россия менен Кыргызстандын эл шаркак жылы деп жарыяланган. Анын программасына 200дөн ашуун иш-чаралардын тизмеси киргизилген. Айсалкын Нурмат кызы, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.